Месси же Роналду? Мен деле Барселонанын көрманымын. Мессини болгон чын жүрөгүм тамырлар менен жаман көрчүмүн. Месси жок болсо оюн жүрүшпөйт. Аргентина аябай жакшы ойногон. Талаада 9-10 игрок бардыгы Месси эмне айтса ошону кылып жүрүшөт азыр. Бул мелдеште канча кызыл кагаз болду. Оозун жаап сүйлөгөн үчүн бир кызыл кагаз берди го. Сөгүп сүйлөгөн болушу мүмкүн. Күлүп койбоду, типчи. Испанияга кара кайра чабыл. Мессинин фанаттары үчүн Месси ар дайым мыкты болот. Анан кийин неге Роналдуну айтпадыңар деп чыгышы мүмкүн да. Чала футболчулар депчи. Роналду азыр жөн гана топду күтүп ойногон оюнчу да. Биринчи ошо эфирден кийин бир аз актангандай болуп атасыз да. Бул талашка чекит менимче коюш кыйын. Ассаламу алейкум достор, бул Спорт Хаб долбоору. Мен аты жөнүм Бексултан Ушуналиев. Биз футбол аламы берүүсүн улантабыз жана кезектеги биздин чыгарылыш негизи эле ошол дүйнө чемпионатында кандай окуялар болуп атат, кандай жаңылыктар, кандай рекорддор болуп атат тууралуу сүйлөшөбүз. Жана бизде студияда мурункудай эле силер бул жигитти жакшы көрүп, молодцы ушуну чакыргыла деп айттыңар. Азамат Уланов, сценарист, актер, тамашоочу, мыкты ата, жолдош, көп нерсе бар, Жана комментарий окусак дагы бул жигитти сурадыңар. Менин кесиптешим, өзү баяндамачы, да ошондой эле бул дагы ата, жолдош дейбиз, Нурсултан Турузбеков мырза. Жана менин дагы кесиптешим дагы бир баяндамачы, ошондой эле биздин ошол блогер дейбиз, Инстаграмда дагы жакшы блог бар, спорт болсун деген, катталып койгула. Кубан Жумамединов. Биринчи тема. Бул дароо эле кече күнү оюндар болду. Анан кийин кече күнкү эң чоң жаңылык футбол дүйнөсүндө бул Лионель Месси дүйнөдөгү ошол дүйнө чемпионатынын негизи эң мыкты бомбардири болду. Кече күнү 2 гол киргизди, биринчи турда 3 гол, мына 2 гол, 5 гол менен чынында бул чоң жетишкендик болду. Анан ошол тууралуу баштайлы. Менде мындай суроо болот да, Лионель Месси негизи карьерасында 20 жылдан ашык ойноп атат. Анан кийин ар кандай этапты өттү да. Эми өйдө ылдый кээ бирде болот да, бирок өтө ылдый болгон жок. Бир деңгээлде көп кармады. Ошол 2010 чейин, 2006-жылга чейин, анан кийин 2020-жылдагы деңгээл азыркы Лионель Мессинин мындай формасы, абалы мурункуларга салыштырмалуу кандай орунга коесуңар? Азыркы Лионель Мессинин ошол 2012, 2006, 15-жылга салыштырмалуу мындай. Бир жумадан кийин 39га чыгат, бир жума эмес. Жок, 2 күн, 2-3 күндөн кийин эле 39дагы кишинин мындай ойношун чындыгында фантастика деп бааласак болот. Кече күнү мисалы ошол эле Австрия менен болгон беттеште ал голдук пас берип, ал жаатта да рекорд коюш керек эле, бирок Альварес учурду пайдалана албады жана Месси келип 2 жолу соккузатып киргизип кетти. Ошол 2006, 2007, 2009 жылдары Месси албетте 90 мүнөт тынбастан ойнойт эле. Прессингке дагы барып, ошол эле мезгилде алдыга барып, канча чалса дагы тура калып, чуркап кетип, эми андай деңгээли жок, бирок ошол чабуулдагы Месси ошол боюнча эле го. Чабуулда айрыкча креативдүүлүк, өнөктөштөрүн көрүү, кайсыл жерден пайда боло калуу, ачылуу. Негизинен эми баягы ылдамдык жоголсо дагы Мессиде чеберчилик ошол боюнча. Ошол ойдон, Азамат, мындай Мессини кайсы жылдары мындай биринчи көрүп байкадың эле, анан ошол убакта мындай ошол Мессиден калган эмоциялар, ага кылган мамиле, мындай көз караш болуп, азыркы менен салыштырсаң, ошол Месси кандай эле, азыр кандай болот мындай? Мессини мен биринчи жолу 2013-2014 көрүп баштагам. Ал кезде Месси мен чынын айтканда могу кичине мындай адамдык мындай акыл эс келип, мындай жанагындай жаштык качан кетти, бир 22-23 жаштарга чейин болду го дейм, калп айтпасамчы. Ага чейин чынын айтканда Мессини болгон чын жүрөгүм тамырлар менен жаман көрчүмүн. Эми ал дегенде жана Реал Барсанын эмеси да бул, таасири да. Барсан жаман көрүү, анан Барса утулушун каалоо, матч Барселона ойнотсочу, Мессини көрсө эле мындай нейин депчи, мындай жинин келипчи. Акыркы эле бир 2-3 жылдан бери мындай көз ачылып, чынында эле футболдук чыныгы көрмандык пайда болуп, Мессини мен ким бирөө суроо берсе дагы мен дайыма Месси бул легенда. Месси бул балким чынында эле Криштианудон жакшыраак өзүнүн бир сапаттары менен. Криштиану өзүнүн бир сапаттары менен жакшыраак. То есть экөөнү бул жакшыраак деп айтууга мындай туура эмес. Анан сен Криштианунун фанаты болсоң, жок,
Криштиану жакшыраак. Месси эми экинчи деген да туура эмес да. Мурдакка караганда Месси биякта мен Нурсан байке менен мен дагы макул болом оюна мындай чабуулчу катары ошол бойдон 2006, 2010, 2015, 2020 талант не пропьешь дегендей бул жөн гана физикалык мындай даярдыгы кичине балким жашына карата азыраак болуп калды. Көбүрөөк пасат балким, прессинг жок, бирок бутуна топ тийгенде ошол 2006, 2010, 2015-теги Месси. Анан кол мындай суроо да мендечи статистиканы келе карасак балким ошол убакыт өткөн сайын Месси жанагы не бизде кымыздай болуп мындай убакыт өткөн сайын өтө дагы мындай кооптуу болуп калат экен да кымыздоо ошондой кооптуу болуп калат го убакыт өткөн сайын 35 жашынан кийин негизги ошо Бамбайдерге айланды дүйнө чемпионатында мынакей 8 гол киргизип салды дүйнө чемпионатында 2022 жылы мына эми 5 ойуна киргизди. Сенин оюңча ушул убакыт өткөн сайын Месси дүйнө чемпионатында кадимги такшалып коньяк сыяктуу эми коньякты айтып берген жок просто кымыз деп койдум. кымыз бузулуп кетет. Кымыз ошентип кооптуу болуп атат бирок күчүнө кирип атат. Менимче бул ошол жогоруда айткандай эле чеберчилик таланттын эле белгиси болуп жатат. Бирок менимче ошол мыкты формасы ошол бир 2012, 2014, 2015ке чейин болду го дейм. Албетте азыр деле эми мыкты, бирок ошол жалпы карьерасындагы пик форма деп ошону айтсак болот. 2012, 2014 мына акыркы жолу Барселона Чемпиондар Лигасын жеңгенде мына 1 жыл ичинде ошо 90 ашык гол киргизип рекордторду койгон. Эми менимче Лионель Месси дүйнө чемпионаттарын алып карасак дагы ошо 2014-жылдагы дүйнө чемпионатында Месси жалпы эле команда Аргентина жакшыраак ойногонбу деген ой келет да. Азыркы команда эми бир гана Мессинин тегерегинде курчалган. Анан эми ошол 2014-жылы чыныгы команда болчу. Мына финалга жетип Аргентинага жеңилип калган, Германияга жеңилип калбады эле. Ошолдо Аргентина менимче коозураак, анан мыктыраак ойногондой таасир калтырды. Азыркы Месси, азыркы Аргентина ошол бир гана Мессинин курчоосундагы командага айланды десек болот да. Бирок сөзсүз түрдө бул командадагы көп нерсени күтсөк болот. Анткени футболдо албетте командалык оюн болгону менен эпизоддор чечип коет да, кандай болгонун күндө дагы эпизоддорчу. Анан ошондой эпизоддордо мындай 2 оюнда тең Месси чечип жатат. Ошол буга чейин да билесиздер, ошо Аргентинанын топ 3 фавориттеринин катарына кошком. Андыктан да ошол Мессинин оюну жүрүшүп жатканда менимче Месси дагы Аргентина көпкө чейин жете эле барат го дейм. Скорость, точность, стремление быть первым – это принципы Формулы-1. Именно эти принципы вдохновляют строительную компанию Аманат Сити создавать пространство для жизни нового поколения. Формула-1 в Сингапуре. При покупке недвижимости вы получаете поездку на Формула-1 в подарок. Без розыгрышей, без лотерей, без случайностей. Каждый участник акции получает свой подарок гарантированно. Выбирайте недвижимость в Аманат-Сити и откройте для себя атмосферу скорости, технологии и ярких эмоций на легендарной Формула-1 в Сингапуре. Аманат-Сити. Для тех, кто выбирает быть впереди. Биз ошол биринчи оюн көргөндөн кийин Алжир менен көп айтып койгонду ошол Алжыр коем депчи. Эми деңгээли Алжырды койгондон кийин бияктан эми эмнени сурайбыз, 3 гол мыйзам ченемди көрсөтүнчү деп. Анан кечээ күнү Австрия чыкты. Австрия ошол рангниктин футболу өтө прессинг футбол. Анан кийин кечээ күнү байкасак ошол Давид Алабадагы ортодогу коргоочулардагы персоналдуу түрдө Мессини кармап алышты. Анан кийин жакшы кармап аткан. Бир учурга чейин Месси каталар көп кетирип атты. Анан кийин ошол пенальтиге чейин, анан биринчи голго чейин чынында менде ой пайда болду. Мында Месси балким ушул оюнда мындай көрсө албайт оюн. Анткени аябай жакшы кармап коюшту да. Бирок жана кон айткандай учур чечип коет экен да. Бир учур келди, киргизди. Бул деген ошол мунун Мессинин генийлиги ушунда балким болушу мүмкүн. Эгерде буга көп мүмкүнчүлүк кереги жок да. Кечээ күнү Альварес чыкты, мүмкүнчүлүк алды, киргизе алган жок. Месси мүмкүнчүлүк бирөөнү кылды, өзүнө киргизип кетти. Анан Месси тууралуу айтып өттүк. Андан кийин мындай суроодо Аргентина Мессиден көз каранды болгон деп менин оюмча бул ачык эле болуп калды, бул дүйнө чемпионаты. Месси жок болсо оюн жүрүшпөйт. Бул негизи Аргентина үчүн канчалык түрдө мындай зыян нерсе көрөсүңөр? Азыркы Аргентина үчүн. Месси эртең бир күнү бирдеке болсо бул чемпионаттын узакка улантпайбы? Менин оюмча бул жерде Скалонинин А, Б, С, Д ушул сыяктуу варианттары бар. Ошондой пландар бар. План Барбадоса, андан кийин экинчиси дагы башкача. Мисалы Месси жаракат алып калса, менин оюмча
Альварести мисалы лидер сыяктуу кылып коюшу мүмкүн, же Лауторо Мартинезди мисалы эки футболчу тең ойнай алат. Болгону азыр Месси ойноп жатат, ошондуктан биринчи А план менен гана команда ойноп жаткандай. Кече күнү негизи аргентиналыктар качан топту алып баягы ойноп жатышты го, бирок аябай жай да. Шашпай, бул эми Чай ичип, чай ичип, антип шашпай ойношту да. Мисалы Испанияга кара, кайра чабуул токтоду, кайра бияктан кирет, болбоду, кайра бияктан кирет, болбосо ортодон. Аргентина андай кылган жок да. Аргентина ушинтип акырын кармап туруп эле Рагниктин футболуна өзүнө караша, жараша жооп берип койгондой да. Футбол менен, стиль менен стилди коюп койду да кече күнү. Анан Месси учурлар болду, ал чечип кетти. Анан эгерде Месси жаракат алып кала турган болсо, менимче план Б сөзсүз түрдө бар. Мисалы, ошол эле тандоо турларында Месси жаракат алганда көргөм, Аргентина аябай жакшы ойногон. Аябай, мисалы ошол Паредес, мисалы Деполь, же коргонууда бирөөлөр эле киргизе берет Месси жок болгондочу. Месси келгенде эле команда бир аз ошого көбүрөөк таяна баштайт дагы, оюндун стили бир аз өзгөрөт. Азат, 2022 жылкы Аргентина менен азыркы Аргентинанын ортосунда мындай айырма барбы? Кайсыңыз күчтүүрөөк көрүндү эле негизи? Экөөдөн бирдей эле го дейм, чынын айтканда. Деңгээли бирдей эле азыр. Түшкөн жок, Мен биякта Кубат байкенин дагы оюна кошулам. 2014 Аргентина чынында эле команда болчу. Ошол жакта эгер азыр ошондо суроо берсек, Месси балким жок болуп жаракат алып калса эмне болот дегенде, мен айтмакмын, Месси жок болсо деле алар финалга жетмек депчи. Чынында ал жакта Месси сөзсүз түрдө өзүнүн салымын кошкон, бирок ал жакта чынында команда болчу. Акыркы 2 мундиалда, чемпионат, дүйнө чемпионатында Аргентина өтө эле Мессиден көз карандуу деген ойдомун. Бул жакта Нурстан Байке да айтып калды. Кече күнү Аргентина өзүнүн Австриянын стилине өзү ушундай мындай салыштырмалуу стиль коюп койду деп. Балким бул мындай Испанияга салыштырмалуу көп мындай чабуул болбогондугу, бул балким Месси чарчабасын деп деген балким ой. Может акырын Месси көз жумуп коет. Азыр эсе ала турайлы, мен мисалы үчүн чарчап атам депчи. Кылсак дагы мындай жото толчок болчу да келе мындай ойнолу депчи. Антсек дагы бул мындай бул сыр эмес. Талаада 9-10 игрок бардыгы Месси эмне айтса ошону кылып жүрүшөт азыр. Чынында эле. 100% эле. Көз кысып койсо ошону кылышат. Даже Скалонини карабайт. Мындай талаада любой игрок удар кылса, же бирдеме кылса мынтет го, оң жакты карапчы. Биякта төрөмүз Мессини карашат да мынтипчи. Балким мынтип коет. Балким ошон үчүн кече атайын да жай оюн болгон. 2022 менен салыштырмалуу өтө эле окшош го дейм. Месси жаракат алып калса, биякка суроо бербедиңиз, мен ойлойм, бул жакта менин оюм башкача. Балким жок, сөзсүз түрдө бул Скалони, бул деген аябай атактуу мындай опытный тренер. План Б сөзсүз түрдө бар, план С бар. Бирок канча дагы морально бүт 10 игрок сынат да. Мен ойлойм, Месси жаракат алып калса, сөзсүз түрдө план Б бар, бирок Аргентина балким тең-тең ойноп калышы мүмкүн эмки оюндарда. Месси жок. Азыр көрүп турабыз, Альварестин формасы башка, Деполь кечирип коюп, Паредес картаң. Кыйналышат да, аябайчы моралдуу түрдө. Ошо. Буларда негизги план М деп коюңуздар, План МСИ деп коет. МС. Бизде азыр кичинекей бир оюн бар болчу, квиз. Анан уланталы. Кичине абалды жибитип эле, анткени аябай ойлонуп кеттик что-то Мессинин рекорддорун куган. Бул дүйнө чемпионатына буга чейин Азамат көп көрүп атам деп жатты. Мына ушул дүйнө чемпионаты тууралуу суроолор болсун. 5 суроо. Жок, уже болду, тең эмес вообще. Жок, мен Нурстан Курсанали уулуга каршы болсом, бир жөн. Нурстан айтпак белем, Нурстан келет. Бул Нурстан Байке каршы, болду жок. Мен куган сыяктуу баарын көргөн жокмун оюндарды. Мен оюнча бир эле, анткени бул деле баарын көргөн жок. Бул азыркы чемпионат тууралуу мурунку эстебейбиз. Азыркы эле. Кичине ушинтсе эгер дуктан берип кичине мындай теңеп кача. Сиздер дагы жооп берип туруңуздар, ким канча суроого жооп берди, комментарийге жазып коюңуздар. Биринчи суроо. Бул дүйнө чемпионатында кайсы өлкөнүн машыктыруучулары көп? Ар бир сборныйдын машыктыруучусу бар да, кайсы өлкөнүн өкүлү көп машыктыруучу? Негизинен эле ар дайым болуп келген практика бул Испания. Испания деп ойлойсуз, Жок, мен суроону туура түшүнгөн жокмун. Кандайча тренери көп? Бир өлкөдөн кайсы, бирок немистер да көп экен,
Родом откуда? Все. Кайсы өлкөнүн матчы немистер көп экен. Айтсам немистер окшойт го. Мел биринчи вариантты калалы Испания. Испания. Чынын айтайын мен эмндай өзүнчө болжолдоп туруп. мындай моюнту эле ойлонор экен, вообще бул билбей кеткен жоопту. Асманга бир. Асманга эле тыгыш керек экен. Мен вообще жоопту билбей кеткем. Сиз не дедиңиз? Испания. Анда сиз еще Германия вариант болчусуз. Германиядан көп. Мен аны Германия деп Ой. коеюн. Мен бирок ачыгын айтайын, билбейм. Тура тапсам дагы билбеген болгом. Германия. Туура жооп бул Аргентина. Вообще. Скалони, Марсело Биелса, Аргентинанын тренери. Парагвайдыкы да бар. Почетино, Густаво Альваро, Парагвай, Нестор Лоренцо, Колумбия. Айтор аргентиналыктар өтө көп. Экинчи суроо. Учурда Майкл Олисе 3 ассист жасап, мыкты ассистенттердин тизмесинде биринчи орунда турат, бирок дагы бир оюнчу бар, 3 голдук пас берген. Ал кайсыл оюнчу? Ушул дүйнө чемпионатында. Голдук пастар боюнча статистиканы бир карап койбоппуз да. Тоже не очевидный вариант, да? Вообще не очевидно. Топ сборный эмес. Жо мен билем, Месси, Холланд, Мбаппе 0 ассисттен. 3 ассист бериптирби? 3 ассист элестин. 3 ассист берсе, значит, Канада, Германия кимдер көп гол киргизди? Ошол курама командалардан болушу мүмкүн. Нидерландтардан болушу мүмкүн. Олисени билем, андан кийин Вариант жок, Жок, мындай кылайлы, андай варианттарды айтсаңыз. Вариант катары 4 вариант айттым. 4 вариант, ошондон тандайын. Брайм Диас, Мухаммед Салах, Райан Гравенберг, Александр Исак. Александр Исак бул. Александр Исак дейсизби? Ке баспай. Меники Гравенберг. Макул Исак. Бул Александр Исак, Швециянын оюнчусу, биринчи оюнда Тунисте 2 голдук пас, анан Нидерландыга каршы дагы 1 голдук пас чыгарган. Үчүнчү суроо, бул мелдеште канча оюн 0-0 эсебинде жыйынтыкталды? Эквадор менен Кюрасао. Кабо Верде Кюрасаосу? Эквадор менен эме 0-0 ойноду. Кабо Верде ойноду. Кабо Верде 0-0 ойношду. Биринчи турда бир да болгон эмес да. Бүт партия 0-0. Жо именно биринчи турда болду. Сенсация. Эң маркы сенсация. Канча оюн болду ошондо? 2 ошондо? оюн экен анда. 2 оюн денчи. 2 оюн, Азамат мырза сиз. Жок, азыр сенсация болгон бул кайсыл матч болду? Испания менен Кабо Верде болду. Эшек. Болду болгон жок да. Мен деле жок. Биякты угуп айткан жокмун. Өзүмдүн эмеме, билимиме эки. Туура жооп 3. Бельгия Иран кече Бельгия Иран 0-0. Рустам байке ойбойсуз. 3-0 Рустам байке. Сага 3 дөбөдүм. Не адастырасыз мени? Жок, сага 3 дөбөдүм. Ке, 4-нчү суроого өтөрөр. Канча курама дүйнө чемпионатынан ыргыды? 6 курама команда ыргыды. 6, 5-6 да бирок. 5 деп койсоң утушуң мүмкүн. Бул 100% ыргыган командалардан 100%. Бир дагы процент жок. Жо көп тайпаларда шансы барлар көп негизи. Ошо 4-5 да. 4-өн точно көргөм мен. Булар ыргылды. 4-5 экен. 4, туура 4 команда. Бул Гаити, Турция, Иордания, анан Тунис. 5-чи суроо. Акыркы бул мелдеште канча кызыл кагаз болду? Ана сага кеттик сразу 1, 2, 3. Бир оюндагы кызыл кагазбы же? Общий. Ар бир кызыл кагаз боюнча 1, 2, 3, 4, 5. 5 мен жооп. 5 эмес да. Тиги Катар менен Канаданын өзүндө эле 2 болду мисалы. Биринчи дебютный оюнда эле 3 болду. Андан кийинки оюнда 1 карта, 6 карта болду. Басып туруп айта бер сразу. Мен басып айта бердим. Кече Бельгия менен 7 карта. 7 же 8. Давай 8 деп көрөйүнчү, бирөөнү эстей албай калышы мүмкүн. Негизи эстегеним 7. 8. Туп-туура 8 кызыл кагаз. Мына ушундай 5 суроо жыйынтыкталды. Нурсбайкени куттуктайбыз. Анан ошол кызыл кагаз боюнча мына оозун жаап сүйлөгөн үчүн 1 кызыл кагаз берди го Мигель Альмиронго. Ошол эреже кандай? Туура элеби? Туура эмеспи? Мына оозун жаап сүйлөп койгон үчүн. Менин оюмча жок. Менин оюмча бул эрежеге акырын барып макул болот. Себеби оозун жаап сүйлөгөндөн эмне деп сүйлөдү? Аны эч ким көргөн жок да. Бирок варды карап жок, сөгүп сүйлөгөн болушу мүмкүн, жакшы сөз сүйлөгөн болушу мүмкүн. Аны вардан текшере албайт да. Ошон үчүн бул эрежеге менин оюмча барып көнөбүз. Азырынча албетте бизге өөн учурап жатат бул. Жаңы кирди, жаңы эреже. Анан оозун жапкандан кийин эмне деп сүйлөдү? Жакшы сөз сүйлөдү, жаман сөз сүйлөдү? Айта албайсың. Эгер вар аны аныктай алса, оозду жапкандан эмне деп сүйлөдү? Анда маселе болмок эмес. Оозду жапкандан кийин ар кандай сөз сүйлөй берет да. Анан Альмирон деле менин оюмча провокация кылган кече күнүчү. Күлүп койбоду, интипчи. Альмирон явно кылды 100%.
Анан менин оюмча азырынча өбөн учурап жатат, бирок барып бул нерсе Негизи туура эле карайсың, туура эле карайм. Чынында эле аябай ыңгайлуу сонун бул эреже. Бул башынан баштап бул расизмге каршы чыккан эреже да. Винисиустун мыйзамында Ошодон кийин аябай чоң скандал болду да. Монткенден кийин эч ким таба алган жок. Же факты жок, же тигил менен эчтеке деген эмесин дейт. Ошондуктан ортодо байкуш проблема чечилбей калды эми. Чынында эле фактылар менен. Бул жактан сонун эреже, бул туура. Ким расизм кылган болсо дагы камерадан көрө койсо болот, бирөө сөккөн болсо, жоозун жаппай сүйлөгөн болсо. Жаптың дегенче эле чынында эле факт жок да. может битбокс кылганда коюп. Может, акыры тишин чыгып калган болсун мен мынтип. Бизде дагы анан кийинчерээк оюндар болот. Азырынча пока 1-0 деп туралы. Кийинки тема. Бул тууралуу биз ошо мурунку чыгарылыштан кийин көп талкуу болду. Инстаграмда дагы жазышты, комментарийде көп болду. Негедир ошо YouTube'да бизде тескерисинче Роналду фанаттары чогуу болуп сүйлөдүңөр. Инстаграмда тескерисинче Роналдунун фанаттары жеп салды да биздичи. Анан кийин биз канча бир 15 жыл болобу ушундай бир Месси менен Роналду ортосундагы ошол болуп атпайбы? Салгылашуу дейбизби? 20 жыл негизи 20 жыл, бирок эң активный фаза ошол 15-16 жыл болду окшойт. Ошол ачык турабы мынакей? Кимиси күчтүү? Мессиби же Роналдубу? Ошол суроо актуалдуубу же актуалдугун жоготту эле такыр бул? Бул жерде кече күнү казакстандык бир биздин кесиптешибиз Эссет деген байке ушундай бир сөз айтыптыр. Роналду мыкты, себеби ал өзүн жакшы карап жүрөт, сулуу көрүнөт депчи. Ошол сыяктуу да бул жерде ар кимге ар кимдин өзүнүн көз карашы. Анан бирөөгө Роналду сулуу көрүнгөн үчүн мисалы ага жан тартат, фанат болот. Анын баягы атлет болгон үчүн фанат болот. Мисалы атлет го 40 жаштында мындай кебетесин карасаң, не деген гана спортчу. 29 жашта азыр медицина боюнча, показатель боюнча. Ооба, генетикалык жактан ошондой. Анан оюн жагынан караганда Роналду албетте голедор, бирок Месси бул оюн жагынан Месси Роналдудан күчтүүрөөк. Бул жакта талаш коюш мүмкүн эмес, бирок жалпы ушул көрөрмандардын ортосунда баягы талаштар болгон мезгилде эми ар кандай мисалы Месси чемпиондор лигасына аз утту, Роналду көп утту дегенде Мессиге караганда Роналдунун голу көп. Бул жаттырды, эми Роналдунун дагы артыкчылыгы бар. Ошондуктан бул талашка чекит менимче коюш кыйын, айрыкча ар кандай баягы көрөрмандар бар да, Рилстен деле көрүп койгон, ТикТоктон көрүп коет, бир-эки моменттерди көрүп коет. Анан кийин Роналду мындай экен, Месси мындай экен деген көрөрмандар бар. Ошон үчүн бул эми чечилбейт го дейм. Карьера бүткөндөн кийин деле. Чечилбейт, Экөө карьерасын бүтүрмөйүнчө, экөө тирүү болмоюнча, пока мындай бул дүйнөнү байкуштар кетмейинче, экөө бул ортодогу могул ким жакшыраак, ким күчтүүрөөк, ким мыктыраак деген суроо ар дайым боло берет. Мен ойлойм, булар карьерасын бүтүрүп бир бизнес ачса дагы актан ашылат да, жана ким бизнес жакшыраак депчи. Бул экөө тирүү боюнча боло берет. Мен Роналдунун фанаты катары мен чын объективность деген бар да. Мен кечээ дагы 2 сторис арнап киргиздим Мессиге. Анын дублинен кийин 18 гол жараткандан кийин дүйнө чемпионатында легенда деп жаздым. Бул факт. Канча Месси Роналдунун фанаты болбой жакшы көрбө, жакшыны жакшыраш керек, акты акташ керек, чынды чындаш керек. Бул Месси бул легенда да. 18 гол жаратыш. 39га чыгайын деп калып хэт-трик, анан дубль киргизиш. Алжир болобу, Кабо Верде болобу, Австрия болобу, сен киргизип атсың. Бул дүйнө чемпионатында ар бир 11 оюнчу табага чыкканда жанын тартып атат. Бул деле кыйын да. Ошол убакытта, ошол жерде болуп калып, ошол моментти киргизиш, бул деле эме да. Туурабы канчадан игроктор киргизе албай атат. Признавать этиш керек, Месси бул эме. Именно ушундай суроо болсо, кимиси жакшыраак, мен кайра эле ушул эле жоопко келем. Роналду өзүнүн бир статистикасы менен жакшыраак. Мисалы үчүн да, гол кимде көбүрөөк. Бул жакта трофей көбүрөөк. Ошо болгон ошо. Мен экөөнүн кимиси мыктыраак экенин айта албайм. Экөө тең мыкты чын. Куан, негизи могу дүйнө чемпионатында биз ушул жоопко балким мындай Роналдунун фанаттарында, Роналдунун өзүндө аргументтер пайда болушу мүмкүнбү могу чемпионаттын эрден кийин? Мындай Роналдуда шанс барбы дагы мындай Мессиге жакындаш деген суроо болот да. Менимче бул Роналду утса деле эми по-любому Мессини жакшы көргөндөр Мессини жакшы көрөт. Эгерде Роналду утулса деле
албетте Роналду номер 1 дегендер боло берет. Ал бул жерде дүйнө чемпионатын уткан менен утпаган менен эч кандай мындай Өзгөрбөйт. Менимче. тура кечиресиз айтып ташайык болду да. Айт. Могул акыркы 2022-ден мындай дагы бир 24-кө чейин бир жарым жыл, 7 ай аябай ысып турган кезде мундиалдан кийинчи, Катардан кийин мындай Месси Роналду жөнүндө мындай достордун арасында же бир жааматта чогулуп калсаң ушул Месси Роналду темасы ачылса эле могул менен така берчү да. Роналду жок да. Моментчи. Момент да. Роналдудо дүйнө чемпионаты жок да деп элечи, ошо менен така берчү да. Чынында жутчуң да. Бирдемге тема башталса эле ошо менен фук деп койчу да. Буга чейин биз Элче менен эметчик да. Ада бешөө депчи. Анан алар кичине зато мындай депчи. Азыр момент жутуп алат да. Азыр Роналду Кудай буйруп да макул бүт дүйнө чемпионатында бир 4-3 эле гол киргизди дейли. Бирок Португалия могуну көтөрсө, по-любому эметчет. Бизде 8 алтын маш дейт да. 8 алтын топ дейт да. Так что бул мына Кутай айткандай, Португалия утса деле, утпаса деле Мессинин фанаттары үчүн Месси ар дайым мыкты боло берет. Себеби дегенде табит менен талашып тартыш болбойт дейт да. Себеби дегенде Ошон үчүн айтып атпаймынбы, сулуулук үчүн да жакшы көргөн. Мессинин бою кичинекей үчүн жакшы көргөндөр бар дегенде. Ал вариант көп жок. Бирок Мессини үй бүлөсү баягы жаш кезинен бери канча бир жапжаш 12 жашынан бери сүйлөшкөн кыз менен үйлөнбөдү. Ошо үчүн да бул аябай баягы аябай ишенимдүү бандай. Он такой однолюб дегендерчи. Ошон бул жаатта да Мессиде артыкчылык бар. Бирок эмеге мусулмандарга Роналду жакыныраак деп. Гончасын фейк ал жерде фейк албетте. Израилге ал команда барган ал. Мисалы Месси Израилге барып, ал жерде Неймар бар болчу, Хави, Иньеста баары тең барган. Болгон ошол азыр баягы гол киргизген сайын Месси дүйнө чемпионатында Роналдунун ар кандай фанаттары бар да. Аябай бандай ашынган фанаттары бар. Ошолор кайра ошону жүктөйт да, бул Израилге жардам берет. Бул чын-чынына келгенде ал маалымат фейк, эч ким тастыктай албайт ал маалыматты. Мына мисал үчүн быйыл треблды ким кылды? ФСЖ. Былтыр кылган. Быйыл кубок тутпады. Кубок тутпай калды. Лига чемпионаты ПСЖ алды, чемпионаттын утушту. ПСЖ командасы менен алсак, мына 3 жооп угайын. ПСЖ тууралуу. ПСЖден быйыл алтын топко ким фаворит? Ким чын эле татыктуу? ПСЖ эле, именно ошону эле алсак. Алтын топко мурункудай талапкерлер жок азыр. Жок эме ПСЖ негеде алганда кимиси мыктыраак дейт да. Ошонун ичинде толтура вариант бар да. Ошол эле мисалы Мендеш дагы талапкер болуп калышы мүмкүн. Ким билет, дүйнө чемпионатында дагы оюндар бар да. Жакшы ойноп салды. Биякта комбо бар, бул жакта дагы 3-чү трофейге жетсе берип коюшу мүмкүн, чечүүчү ролду ойносо. Андыктан Хвичага менимче бербейт, дүйнө чемпионатына катышпагандыгы үчүн. Жок, мен эметсөдө ПСЖнын легеде алганда, эгер дүйнө чемпионаты жок, бир гана ошо лига чемпионат болгондо Хвич алмак да. Хорошо, ошондо дүйнө чемпионаты баштала электе, бүт топ 5 лига дүйнө жүзүнө алганда негизи. Просто чемпионаттар баштала элек, 10-июнь деп коелу. Азырынча Хвича, Хвича Кейн татыктуураак. Хвича эми жакшы команда, жакшы баягы оомат келип калды. Хвичан менен Кейндин оюнун салыштыра албайм мен. Кейн башка деңгээл. Мен кайсы суроого бунун баарын жыйынтактап келаткам, кайсы суроо эң аягында. Месси кайра дүйнө чемпионатын көтөрсө ким алат алтын топту? Жок, Месси алышы мүмкүн. Жок, эмеге алганда Алат дейсиздерби? Жок, эме мындай буну балким мындай татыксыз деп айтышы мүмкүн бирөөлөрчү. Бирок эгерде мондай оюн менен барат туруп алып койсо 100% берип коет. Жок, берип коет го, мен деле ал эменмин. Эмен айтып атам. Татыктуудан, Канчалык бул татыктуу? Чынында мынаки дубль, хэт-трик киргизди. Дубльде Иордания менен мисалы 90 мүнөт эс алды дейли. 1-16да там 1 гол. Жалпы могул дүйнө чемпионатында бир Бомбардир болду. Бир 8 гол. Чемпионаттын баягы алтын тобун алды. Болду алтын топ сени. Береби? Берет эгерде ошондой оюн менен финалда да киргизип Жок, салса. бул дүйнө чемпионаты деген бул ошол клубтар аралык дүйнө баягы турнирлер бүттү го, мисалы ал жакта толтура варианттар бар. Ал жакта Месси болгон жок да. Бияктан чыкты дагы Интер Майами менен былтыркы титулу бар, мисалы былтыр булар кышка жакын утту да. Мисалы бул сентябрдан кийинки сентябрга чейин эсептелинет да, сезонго эсептелинет. Ошондо Мессинин баягы Интер Майами менен чемпион болгону да кирип калат. Эки титул.
же балким Франция финалга чейин жетип кетсе Жок, Килиан Мбаппе алып кетиши мүмкүн. мүмкүн Мбаппеде же бар. Дембеле балким Дембеледе дагы шанс көп. Себеби Дембеле Чемпиондар Лигасы. ошо бир гана учур финалга Франция жетсе шанс азыраак го дейм. Ойлесе, негизинен Дембеле былтыр деле татыктуу деле эмес болчу. Билбейм, кээде ойноп коет, анча да ойноп коет, бирок Дембеле болбосо алтын топ деген бул эң биринчи нерсе, бул пиар машинанын иштегени да, негизичи болчу. Эгерде мына салыштырмалуу караганда, по-любому Мбаппе алып кетет. Если Франция алсачы. Келе кичине ойноп коелу, бизде убакыт дагы көп калган жок. Бул жакта мында болгон же болгон эмес да, оңой эле. Бирөө болгон дейт, бирөө болгон эмес дейт. Аны унутуп кетти. Кеттик. Месси 6 дүйнө чемпионатында ойногон. Месси 6 дүйнө чемпионатында гол киргизген. жок. Болгон. Жок. жок болгон эмес Баспай эле айтпайлы. Баскыла. Эмне келдик мына? Алыс кем болгон. анда алыс кала албайм Бир чемпионатта киргизген эмес, бул 2010-жылы болгон. Жакшы. Роналдо дүйнө чемпионаттарынын плей-оффторунда эч качан киргизген эмес. Ооба, киргизген эмес. Макул. бул тууралуу бербей эле суроо да Өзбекстан Португалияга эч качан утулган эмес. эч качан утулган эмес Утулган эмес, ойногон эмес негизинен. Роналду Лионель Скалониден улуураак. Роналду Жок. Мен Скалонинин жашын билбейсиң. 48-де Скалони. Ага, хорошо. Эмне биринчи болгон? Роналдунун дүйнө чемпионатында биринчи голубу же Ламин Ямальдын туулган күнүбү? 2007 Ямаль жакын экен экөө бири-бирине. Аябай жакын экен. Жок, Роналдунун голу. биринчи киргизди. Роналдунун голу. Тура. 2006-да Роналду, 2006. Ламин Ямал 2007. Жакшы, жана биздин акыркы темабыз болсун, бул Өзбекстан. Бүгүн биздин чыгарылыш чыгат. Жана эң негизги бүгүнкү оюн бул Португалия менен Өзбекстан ортосунда беттеш. О Кудай сакта. Негизи беттеш боло элек, көрөрмандарга ошону айтып коюш керек. Эртең мисалы Жок, бүгүн киргизебиз. ооба, пентатрик киргизип салды дейли, эртең көргөндөр болот да. Анан кийин неге Роналдуну айтпадыңар деп чыгышы мүмкүн да. Биз тартып атканда алар ойной элек, мына азыр ойношот да. Бүгүн эч ким ал ойнойт. Биз эртеңден тартып атабыз. Негизи Өзбекстан үчүн бул чоң жетишкендик, дүйнө чемпионатка чыккан. Анан кийин Колумбия менен беттешти, аягында жакшы ойноп коюшту. Биз негизи бияктан Өзбекстанды мактайбыз. Сенсация болушу мүмкүнбү негизи бул беттеште? Же жокпу? Такыр 100% жокпу? Башынан эле мындай негизи футбол дүйнөсүндө алсак, футболдо баары мүмкүн. Негизи элечи. Фактылар бар, статистика бар, оюнчулар бар, бирок футболдо баары мүмкүн. Ал бир. Экинчиден ушуга дагы бир факт кошсок, Өзбекстан Колумбияга кандай мындай характерин көргөзүп ойноду. Жана кантип Португалия Конгого каршы ойноду алдыңкы оюну менен. Ошол эки фактты мындай эметсек, жана Португалиянын ичиндеги тетиги интервьюлар, кичине мындай түшүнбөстүктөр, мындай кичине майда чүйдө конфликттер деп айтып койсо болот. Сенсация болушу мүмкүн. Мүмкүн негизи. Роналдуга азыр өтө чоң давление болуп турат. Кандай гана албай эле факты, бул легенда, бул морально уже давно бышып калган. Эметпесек деле бул деле адам да. Адам, бул пенде, жүрөгү бар байкуш. Чынында эле азыр канча билбейм көрүүчү, ойлойм Роналдуга давление страшный болот азырчы. Бул көнгөн, бирок дүйнө чемпионаты карьеранын акыркы бир жыл, бир жарым жылы калды. Страшный давление болот. Бул ойлойм, бул наоборот мотивация берип коюш мүмкүн дагы, бул наоборот бул жеп салыш мүмкүн дагы. Полеге чыгып мен кириш керекмин, ката кетирбеш керекмин депчи. Ушундай ойлой берип кетире алыш мүмкүн деп ойлойм. Жана сенсация толук түрдө болуш мүмкүн бүгүн. Керек болсо ниче болуп калыш мүмкүн. Менин оюм ошо. Ооба, бул Өзбекстанга бүгүн ийгилик каалайбыз. Португалия көрөрмандарынан кечирим сурайм, бирок Өзбекстанга көрөрман кылам бүгүнкү беттеште. Нейтралдуу көрөрман катары бул беттешке карата. Жана сенсация болушу мүмкүн, сенсация бул тең чыгуу. Өзбекстан негизинен Конгодон күчтүү деп айта албайм, бирок болуп калышы мүмкүн бул. Бирок Португалия утат го деп ойлоп атам. Роналду бир 2-3 голду киргизиши да мүмкүн. Каалабайм, бирок киргизет. Жүрөктөн жок деп атат, бирок сырттан айтыш керек болуп атат. Роналду да бүгүн 2-3 гол кириши мүмкүн. Холланд Мбаппе киргизди мисалы мынакей дубльдан. Разгром болбойт го дейм, бирок.
мындай жанагындай 4 гол болбойт го дейм. Өзбекстан андай күчтүү, андай деле начар команда эмес негизи. Эсепти айтып койсоң анда. Эсеп примерно 3-1 деп ойлойм. 3-1. Демек Өзбекстан киргизет. Киргизип кетет. Ооба. Өзбекстан киргиз. Өзбекстан Конгого караганда чабууда бир аз креативдүүрөөк ойнойт го дейм да. Азамат, сенин божомолуң эсеп кандай болот? Так, биринчи айтып алды. Бирок менин деле оюм ошол болчу. 3-1. Эми Кон, сенин оюң боюнча Роналду бүгүн стартка чыгат, чыкпайбы? Чыгат го 100% эми бул жакта. Башка вариант жок да. Чыгыш керекпи негизи? Жок, эми Өзбекстанга каршы оюнда чыгыш керек сөзсүз түрдө. Буга чейин айтпадым, эки оюнда бир чыгып өзүн карап байкап көрүш керек деп. Биринчи оюнда такыр окшпой койду. Бирок эми биринчи оюнда такыр окшпой кой дегенде жалпы Роналду эмес, бул команданын оюну өзү окшпой койду да. Албетте Роналду деле эми ал Мессидей оюнчу эмес да. Месси билебиз, бул деген мына атакующий полузащитникте болуп ойнойт да, артка келип топту алып өзү жылдырат. Роналду азыр жөн кадамдай топту күтүп ойногон оюнчу да. Ошол себептен ал биринчи оюнда деле ал Португалияны ал топту алып өзү гол киргизет деп эч ким күтпөш керек андай нерсени. Ал жакта башка оюнчулар бар. Мына Мессинин ролун аткара турган Бруно Фернандеш бар, ошол Витинья бар. Мына ошолор ошондой деңгээлде ойноп, мына жарым коргонду да. Роналдуга жөн эле пас бериш керек. Биринчи оюнда мына 2 пас болду. Албетте экөөсү тең 100% деп айта албайбыз. Себеби дегенде бир аз келе жатып депти. Албетте ал жерден эми киргизсе болмок, бирок киргизе алган жок. Роналду провал болуш үчүн бир канча 7-8 удар болуп же 1-1 чыгып киргизе албай калса, анда албетте провал болмок да. Ошол себептен ал оюнда Роналду эмес, жалпы команда начар ойноп кой десек болот. Анан бүгүн байкайлы, эгерде бүгүн Роналду бир 4-5 моментти кетирсе, анда ошондо Роналдуну жамандаса болот. Бүгүн бирок менимче Роналду албетте стартка чыгат 100%. Анан сөзсүз түрдө бир гол киргизет го дейм, жок дегенде пенальтиден, Жок, сен командаңда Роналду бар болсо, Роналду стартка чыгабы чыкпайбы деген ой даже келбеш керек. Жок, чынында эле мен бул азыр фанат катары айтпай элем. Бул деле менин объективный оюм да, чын. Жок, объективный эмес. Объективный оюм даже. Куатбек Айбаев сонунда эмелерди айтты да. Камерага айтып сөйлөш керек болчу бул сөздөрдүчү, бияка эмес негизичи. Чала футболчулар депчи. Биз деле ошондой болуп калсың, мага түшүндүрүп атам. Жок, Роналду күнөөлүү эмес болчу. Бул жакта команда күнөөлүү болчу. Деп койсуң. Жок, Азамат биринчи ошо эфирден кийин бир аз актангандай болуп атасың да. Биринчиде күнөөлөп салдыңар эле экөөңөр айга. жок, футболду бүтүрүш керек деген ой болчу бизде. Бул мындай общий. Мен өзөркөн жокмун. Мен негизинен кошулам. Роналду негизи керек. Роналдунун деңгээли дагы да болсо бар. Аны ошол Сауд Арабиясы чемпионатында көрсөтүп атат. Болгону учурларды жаратып бериш керек эми. Командасы Роналду ойносо мен ойымча бүгүн 1-2 голду киргизиши мүмкүн. Бул жерде ойнош керек да. Мисалы Роналду албетте мурункудай деңгээлде эмес, бирок по-любому аны 2-3 коргоочу карайт. Ошол себептен биринчи оюнда 1-2 мүмкүнчүлүк болбот. Бруно Фернандеш Мендешке өйдөдөн пас берип жатты да, 2 жолу болду. Жакшы пайдалана алган жок. Мына ошондой мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланыш керек. Роналдуну албетте 2-3 коргоочун алганда тебиш керек. Мына Витиньяда сокку бар. Мына биринчи оюнда эч нерсе кылышкан жок. Эмнеге ошол Бруно Фернандеш жөн эле пас эч нерсе жыйынтык жок. Эмнеге тепкен жок Бруно Фернандеш? Эмнеге Витинья тепкен жок? Ошол суроо да. Албетте эми бул оюнда Роналдуга бир көтөрүп берүүлөр деле болгон жок. Роналдуга бир башы менен бир нормальный пас келген жок дегендейчи. Мына буга чейин эми ошол себептен бүгүн менимче команда жалпы ошол башкалар дагы ойнош керек. Мен ойлойм да, Роналдуга бере бериш керек пасты. Бере бериш керек пасты. Роналду 10 жолу пас келсе, мисалы 2 жол киргизип коюшу мүмкүн да. Кечээ Ламин Ямале канча 5-6 жолу тепти да, биринчи таймда элечи. Вообще тете акыдыптı бар. Бирок бирөөсү кирди да. Жок, бирок Испанияны кечээ чыккыла азыр чыгазыңа только атака дептир да, машыктыруучу. Биягынан аркадан кылаштуу мындай эле. Салп. Аларга мондай дагы учур болду, тебип атты. Алыстан болбой бөлү кете, ылдый кете. Интернетте бир мондай ой жүрөт да, интернетте аларга кечээ күнү чыгып, көп гол киргизгенге аракет кылыш керек болчу да. Статистика үчүнчү. Анткени дегенде 3-чү ойдо булар Уругвай менен ойнойт. Анан Уругвай менен балким тең ошо чыгып калганда разница мячей менен чыгыш үчүнчү биринчи орундан. Ошон үчүн буларга аябай чоң утуш керек болчу. Акыркы бүттү, ошо менен чечип алдык да. Бүгүн демек Роналду стартта чыгат.
бүгүн демек Роналду гол киргизет деген бир ойго келдик буюрса. Эми бул биздин бул биздин эме эмес эми элдер айткычы мүмкүн булар эмне көзөй чыкты кылып атат. Болбой калса эмне болот жок деп. буйруса дейли. Буюрса бул биздин ой. Кудай кааласа киргизет. Жо Роналду киргизиш керек. Негизи мен деле Барселонанын көрөрманымын, бирок жок ачык сөз. Бирок Роналду киргизиш керек. Бул футболдун чыныгы легендасы, эч ким аны баягы четке кага албайт да. Ошондуктан Роналду тип Месси, Мбаппелер ушинтип киргизип аткан Роналду жон калып калышы мен каалбайм. Сиз Барселонага эмес, көрмаңыз. Негизи А сборная кимдики? Аргентина. Испания, Аргентина. Испания, Аргентина, Өзбекстан, Кыргызстан. Мына ушундай фанаттар Дорбой Абдышата Кыргызстанда көп болсо жакшы болмок. Рахмат сизге. Адекваттылар чогулуп турсун негизи. Адекваттылар чогулуп турсун. Жакшы. Бирок мына Месси эң мыкты да. Роналду жанында турабы же ылдыракпы? Жанында. Болду. Ата көрдү айтат да Месси Жанында фанаттары. турат. Месси фанат айтат көбүчү мында. Жок, каякта Марадона белелерден кийин депчи. Түшүнүктүү. Достор, рахмат силерге келип убактыңарды бөлүп, мына түнчүндө уктаган жокпуз, көбүс оюндарды алып бардык, көрдүк, бирок эртең менен келип тартып атабыз. Буга да биз ыраазыбыз. Буюрса дагы келип тургула. Азамат экинчи жолу келип атат. Азамат сага рахмат. Нурс сен да келип тур эми, Будай буюрса. Болду. Гонорарды берип турсаңар эле келип турасыз. Болду. Достор, ошо менен бүгүнкү биздин берүүбүз аяктады. Биздин бул чыгарылышты негизи эле биздин ушул демилгени колдогон Аманат Сити курулуш компаниясына биз терең ыраазычылык билдиребиз. Алар 7 жылдан бери ошол Оштон жана Бишкектен ошол премиум класстагы турак жайларды куруп жатат. Ошондой эле бүгүн ошол биздин эфирде келип өзүнүн оюн, пикирин бөлүшкөн биздин ошол кесиптешибиз Нурсултан Турузбековго ыраазычылык жана Азамат Уланов. Силерге да ыраазычылык чакырганыңар үчүн. Жана Кубаныч Мамединов сиздер менен болдук. Мен аты жөнүм Бексултан Осуналиев. Достор, лайк, комментарийлерди калтырып койгула, ойлорду жазып кеткиле. Эми эгерде пикирибиз келишпей калса эми кечирип койгула. Биздин пикир ушундай экен эми. Жазып койгула, кеттик. Анда эмесе бүгүн Комментте башталды. Ай, бүтү.